Саламатсыңарбы, урматтуу 9 класстын окуучулары. Бүгүнкү биология сабагыбызды баштайбыз. Маанайыңар жаз күлүндөй ачыкпы, урматтуу окуучулар? Анда эмесе дептер, китептерибизди алабыз. Сабагыбыздын темасын жазабыз. Биоценоз жана структурасы. Сабагыбыздын максаты биоценоз жана анын структурасы жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Биоценоздогу организмдер бири-бири менен болгон байланышын аныктайбыз. Биоценозго аныктама беребиз. Жерде жана сууда жашаган микроорганизмдер, козу карындар, өсүмдүктөр жана жаныбарлардын чогулуп, ар түрдүү жашоосу жана бири-бири менен болгон байланыштары биоценоз деп аталат. Биоценоз деген терминди илимге биринчи жолу 1877 немец окумуштуусу Карл Мебиус киргизген. Бул окумуштуу деңиздин астыңкы катмарында жашаган устрицаларды изилдеген. Мебиус биоценоз деп ат койгон. Биоценоз биос тиричилик жана грек тилинен кайнос жалпы чогуу белгилүү бир географиялык мейкиндикте тарыхый эволюция жактан бири-бири менен тыгыз байланышкан өсүмдүктөр, жаныбарлар, микроорганизмдердин популяцияларынын жыйындысы. Табиатта түрдүү экосистемаларда биоценоз өзүнүн өлчөмү, көлөмү жагынан түрдүү болот. Мисалы, организмдердин майда топтору мителер дарак өсүмдүктөрүндө же жаныбарлардын денесинде, ийинде жашайт. Биоценозго кирген өсүмдүк жыйындысы фитоценоз, ал эми жаныбарлар жыйындысы зооценоз деп аталат. Биогендик зат алмашуу катнаштары боюнча организмдер 3 топко бөлүнөт. Автотрофтор, гетеротрофтор жана сапрофагтар болуп бөлүнөт. Бир түрдүү организмдер жашаган чөйрө мейкиндиги биотоп деп аталат. Латынча биос тиричилик, топос орун деген сөз. Биотоп белгилүү жердин физика-химиялык шарттары, температура, күн, жарыгын, химиялык курамын жана башка деп түшүнүү керек. Новиковдун схемасы боюнча биогеоценоз 2 топко бөлүнөт. Биоценоз жана биотоп. Биотоп микроклимат, топурак кыртышы, рельеф, суу. Биоценоз өсүмдүк дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү, микроорганизмдер кирет. Биоценоздун структурасы жалпы жолунан экиге бөлүнөт. Аз түрдөгүлөр жана көп түрдөгүлөр. Түрдөгүлөр климатка жараша ошол организмдердин таралбай калганы. Ал эми көп түрдөгүлөр туруктуу биоценоздо туруктуу климат болгондон ошол жаныбарлардын же болбосо өсүмдүктөрдүн таралганы. Биоценоздун структурасы түрдүк, мейкиндик, экологиялык болуп бөлүнөт. Түрдүк структура биоценоздо пайда болгон түрлөрдүн саны жана массасынын сандык катышы. Альфа, бета, гамма болуп бөлүнөт. Булар түр ичинде, түр ортосунда, түрлөрдүн ар түрдүүлүгү жана жогорку чөйрө. Жаратылыш чөйрөсүнүн түрдүү түзүлүшү абиотикалык шарттарга жана анда жашаган түрлөр тобуна байланыштуу. Кандай гана организмдер болбосун, биогеоценоздо жашап калуу үчүн бири-бири менен тыгыз байланышта болушат. Кайсы бир түрлөрдүн популяциясы жашаган жерлерин кеңейтүү үчүн таралуу же миграция болуп кетип
өзүнөн башка дагы организмдерди кошо ала кетет. Консорция деген жаңы сөз балдар, жазып алабыз. Англис сөзүнөн консорциум, биргелештик, жашаган жерине байланыштуу биоценоз организмдердин тобу консорция түзүлөт. Сүрөттү карайбыз. Бир эле сүрөттө өсүмдүк, жаныбарлар, бителердин сүрөттөрү турат. Биоценоздун мейкиндик структурасы мейкиндиктин ар кандай түрүнө тигинен горизонталдык. Организмдердин жайгашуусу мейкиндик структурасы эң алгач биоценоздун өсүмдүк бөлүгү калыптанган. Аны эки түргө ажыратышкан: ярустуулук же катмарга бөлүшкөн же мозаикалуу. Биоценоздун мейкиндик структурасы: биринчи ярус бийиктеги дарактар, экинчи бийиктиктеги дарактар, бадалдар, бийик чөптөр, жапыс чөптөр, мамык чөптөр жана башка жерге жакын өсүмдүктөрдү айтабыз. Сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Карагыла, жогорку ярустагы жаныбарлардын азыктануу сүрөттөрү, ортоңку ярустагы жаныбарлардын сүрөттөрү, төмөнкү ярустагы жаныбарлардын азыктанган сүрөттөрү. Урматтуу окуучулар, мынакей биз темабызды аяктадык. Үйгө тапшырмалуу алабыз. Түшүнбөгөнүбүз боюнча кайтарым байланышта манжаларыбыз менен түшүндүрөбүз балдар. Тапшырмаларды карагыла балдар. Көңүл бурганыңыз